Экинчи тема. Сөз эркиндиги versus кастык тили. Балдар, биз сабагыбызды улантабыз жана бүгүн кастык тили жөнүндө жана сөз эркиндиги жөнүндө сүйлөшөбүз. Биз кастык тилинин жана сөз эркиндигинин ортосундагы чек араны аныктайбыз. Эл аралык практикадагы кызыктуу тажрыйба менен жана Борбор Азия өлкөлөрүндөгү кырдаал менен таанышабыз. Биринчи сабакта белгилегендей, кастык тили же жек көрүүчүлүк риторикасы бул кандайдыр бир белгиси, жынысы, улуту, социалдык деңгээли, саясий көз караштары жана башкалар боюнча басмырлоочу сөздөр. А сөз эркиндиги деген эмне? Эмне үчүн бүгүнкү күндө бул түшүнүктөрдүн ортосундагы чек ара жөнүндө талаштар болуп жатат? Сөз эркиндиги адамдын өз пикирин кармануу, маалыматты жана идеяны бийлик тарабынан кандайдыр бир кийлигишүүлөрсүз жана мамлекеттик чек аралардан көз карандысыз эркин алуу жана жайылтуу укугу. Сөз эркиндиги инновация, отчеттуулукту күчөтүү жана мамлекетте бийликтин ишинин айкындуулук деңгээлин жогорулатуу үчүн керектүү идеяларды эркин жайылтууну камсыздайт. Пикирин эркин билдирүү укугу демократиялык өнүгүү курсун багыт алган өлкөлөрдүн конституцияларында бекемделет. Бирок мында билүү керек болгон маанилүү учур бар. Пикирин эркин билдирүү укугу кеңири иш-аракеттер чөйрөсүнө ээ. Мисалы, башка адамдар терең кемсинтүүчү деп санаган басмырлоочу мүнөздү билдирген пикирин жана идеяларын билдирүү укугу. Кастык тилин колдонбоо. Ошону менен катар сөз эркиндигин бузбоо үчүн өз сөзүбүздө эмнени колдонууга болот, эмнени колдонууга болбойт, кантип билебиз? Бүгүнкү күндө бир маанилүү жана бирдиктүү бөлүү жок. Азыркыга чейин эле сөз эркиндигинин жана кастык тилинин чек арасы кайдан өтөт деген талаштар жана дискуссиялар жаралып келет. Бирок бул түшүнүктөрдү жакшы аныктоого үйрөнүү үчүн бизге эл аралык практикадан бир катар сунуштар жардам берет. Артикль 19 уюму пикирин эркин билдирүү жана теңдик боюнча Кемден принциптерин иштеп чыккан. Ал 12 принциптен жана сунуштардан турат. 2012 жылы Бириккен Улуттар уюмунун алдында Рабат иш-аракеттер планы иштелип чыккан. Ал сүйлөө формасын текшерүү үчүн 6 параметрден турган тестти камтыйт. Бул тест пикирин эркин билдирүү, жек көрүүчүлүк риторикасына өскөн белгини таанып билүүгө жардам берет. Сиз пикирин эркин билдирүүнүн бир бөлүгү болуп калганда, кастык тилин аныктай аласызбы? Келгиле аракет кылып көрөлү. Эстеп көргүлөчү, сиздин баарлашуу чөйрөңүздө кайсы сөздөрдү, фразаларды, чакырыктарды кастык тилине, ал эми кайсыларын кадимки пикирин билдирүүгө киргизүүгө болот? Эстедиңерби? Эми Рабат иш-аракеттер планынан тестти карап көрөлү. Эмнеге көңүл буруу керек? Биринчиден, контекст. Чынында эле конкреттүү айтылган сөздөр басмырлоого, кастыкка же зомбулукка түртөбү? Аныктагыла. Экинчи, оратор. Сүйлөп жаткан адамдын коомдогу абалын жана статусун эске алуу керек. Үчүнчүдөн, ниет. Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 20-беренеси сөздө ниеттин болушун карайт. Шалаакылык жана ойлонбостук жетиштүү негиз болуп саналбайт. Сөздөрдү кастык тилине киргизүү үчүн айтылган сөздү жөн гана жайылтуу эмес, анда пропаганданын же жек көрүүчүлүктү козгоонун болушу талап кылынат. Төртүнчү, мазмуну же формасы. Бул соттук кароонун негизги объектилеринин бири жана жек көрүүчүлүктү козутуунун башкы курамы. Мазмунун талдоо айтылган сөз канчалык түз жана провокациялык болгонун аныктоону камтыйт. Бешинчи, жарыя деңгээли. Айтылган сөздүн жеткиликтүүлүгүн, адресатын, мүнөзүн, аудиториянын олуттуулугун жана өлчөмүн аныктоо. Айтылган сөз кандай жайылтылган? Алтынчы, чакырыкты жүзөгө ашыруу ыктымалдуулугу. Анын ишинде болбой койбостук. Жаңыдан башталганда кылмыш болуп саналабы? Аныктоо боюнча жек көрүүчүлүктү козутуу, зыян келтирүүнүн потенциалдуу тобокелдиги аныкталышы керек. Айтылган сөз түрткү болгон иш-аракет, кылмыш катары таанылгандай жасалышы милдеттүү эмес. Келиңиздер эл аралык практикадан адамдар пикирин эркин билдирүү эркиндигин жана тынч чогулуштар эркиндигин, кастык тили эмне экенин ар кандай баалаган кызыктуу учурларды карайлы. АКШ 1977 жыл, Иллинойс штаты. Холокостто аман калган Сол Голдстайн Американын нацисттик партиясы Чикагонун чет жакасындагы Скокиде өзүнүн символикасы менен марш-парад өткөрүүнү пландап жатканын билип, нааразы болгон. Еврей жамаатынын мүчөлөрү партияга каршы доо беришкен. Анда концлагердин канчалык коркунучтуу болгону жана парадда нацисттик Германиянын символдорун көрүү канчалык оор экени сүрөттөлгөн. Бирок еврей жамааты бийликтен андан кийин жогорку соттон маршты өткөрүүгө тыюу салууга жетише алган эмес. Шаар бийлиги жана соттор партия марш өткөрүүгө жана свастиканы көрсөтүүгө да корголгон конституциялык укукка ээ деп эсептешкен.
АКШ Конституциясына биринчи оңдоолор федералдык өкмөткө кимдир бирөөнүн өз пикирин билдирүүсүнө тоскоол болушуна же кимдир бирөөнү айтылган сөз үчүн жазалоосуна тыюу салат. Эми келиңиздер ошол эле АКШдагы башка дагы бир окуяны карайлы. Ку Клус Клан, ак расисттердин лидери, Огайо штатында кара терилүүлөрдүн еврейлерден жана АКШ өкмөтүнөн өч алууга чакырган сөз сүйлөгөндө, жогорку сот ал зомбулукка шыкакчылыгы үчүн камакка алынбайт. Анткени конкреттүү эч кимди коркуткан эмес деген тыянакка келген. Бирок Ку Клус Кландын мүчөлөрү Вирджинияда конкреттүү афро-америкалык үй бүлөнү коркутканда, жогорку сот Ку Клус Кландын адвокаттары биринчи оңдоого шилтеме кыла албастыгын жана күнөөлүү адамдар жазык жоопкерчилигине тартылышы керектигин токтом кылган. Ошентип биринчи оңдоонун аракети бардык эле айтылган сөзгө жайылтылбайт. Франциядан дагы бир мисал. Ал сөз эркиндигин жана кастык тилин чечмелөөдө бар эле жана ар дайым эле бирдей мааниде боло бербестигин көрсөттү. Сиздер Шарли Hebdo деген француз журналы жөнүндө уктуңуздар беле? Ал 2015-жылы кол салуу объекти болуп калган. Парижде экстремисттик ислам уюмунун лидерине карикатура жарыялагандан кийин 12 кызматкер атылган. Бул журналдын кызматкерлерин токтоткон эмес. Алар дүйнө жүзүндө резонансты жараткан. Ар кайсы саясатчыларга жана ишмерлерге курч карикатураларды жарыялоону улантып келишет. 16 октябрда Париждин жанында сөз эркиндиги жөнүндө сабакта Шарли Hebdo журналынын Мухаммед пайгамбарга карата карикатурасын көрсөткөнү үчүн тарых мугалими Самуэль Патинин башын кесип кетишкен. Франциянын президенти Макрон экстремизмди жана исламисттерди сынга алып, сөз эркиндигин коргоо менен сөз сүйлөгөн. Франция сөз эркиндигинин урматына карикатуралардан баш тартпайт. Ислам дүйнөсүнүн бир бөлүгү расмий Париждин позициясына массалык каршылыктар менен жооп кылган. Мусулман өлкөлөрүндө Макронго жана Францияга каршы радикалдуу чакырыктар менен миңдеген митингдер жана акциялар өткөн. Көрүп турганыбыздай, сөз эркиндигинин чек арасына жана провокациялык сөздөр жана сүрөттөр үчүн жоопкерчиликке карата ар кандай көз караштар бар. Биздин региондо кырдаал кандай? Борбор Азияда эркин пикирин билдирүү жана кастык тилине байланыштуу иштин жагдайы кандай? 2020-жылдын башталышында Тынчтык орнотуу жана медиа технологиялар мектебинин эксперттери Борбор Азия өлкөлөрүндө эркин пикирин билдирүүгө басым жасоо фактысын катташкан. Ал 2019-жылга салыштырмалуу 2 эседен көп жогорулаган. Чектөөлөрдүн жана цензуранын чокусу өзгөчө чараларды киргизүү мезгилине туура келген. Мектептин эксперттери пандемиянын жайылтуу үчүн акыркы чаралардын негиздүүлүгүнө жана шашылыштыгына карабастан бир катар тенденциялар эркин пикирин билдирүү үчүн олуттуу коркунучтарды көрсөтө турганын белгилешкен. Карантин убагында киргизилген өзгөчө чаралар пикирин билдирүү эркиндигин чектөөлөрдү актоо жана сынды басуу катары колдонулган деп эсептеген кырдаалга мониторинг жүргүзгөн эксперттер. Бийлик онлайн брифинг аркылуу гана маалымат берген. Ал эми кыймылга тыюу салуу, массалык маалымат каражаттарынын кызматкерлерин толук кандуу материалдарды даярдоо жана коомчулукка өлкөдөгү маанилүү окуялар жөнүндө маалымдоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан. Негизги прессинг жарандык активисттерге жана колдонуучуларга туура келген, деп белгилешет мектептин эксперттери. Пандемияга байланыштуу кырдаал соц тармакта кастык тилинин көрүнүштөрүнө да таасирин тийгизген. Ишенимдүү булактардан өз убагындагы маалыматтын тартыштыгы, белгисиз вирустун алдындагы коркуу жана дүрбөлөң түшүү ар кандай топторго карата жек көрүүчүлүк риторикасынын толкунуу үчүн негиз болуп калган. Кастык тили эпидемия эрте башталган. Араб өлкөлөрүнөн келген зыяратчылардын дарегине пандемия Ухань, Кытай шаарында башталгандыгынан улам Кытай жарандарынын дарегине, эмгек мигранттарына карата, бийликтин дарегине жана башкаларга карата айтылган. COVID-19 аныкталып, алгачкы ооруган адамдар катуу куугунтукка алынып, жарандар аларды өз өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч катары кабыл алган. Борбор Азия өлкөлөрүндө, ММКда жана соц тармактарда кастык тилинин көрүнүштөрүнүн өзгөчөлүгү жөнүндө кененирээк кийинки сабактарда таанышабыз. Келиңиздер жыйынтык чыгаралы. Сөз эркиндиги адамдын өз пикирин кармануу, маалыматты эркин алуу жана жайылтуу укугу. Бирок муну менен катар биз бул пикир кандайдыр бир топтор үчүн кемсинтүүчү сөздөрдү камтышы мүмкүн экенин билдик. Азыркыга чейин сөз эркиндигинин жана кастык тилинин ортосундагы чек араларды бирдиктүү жана макулдашылган түшүнүү жок. Бирок чек араларды жакшы аныктоо үчүн пайдаланууга боло турган тесттер жана методикалар иштелип чыккан. Мисалы Бириккен Улуттар уюму сунуштаган Рабат иш-аракеттер планынан тест же артикль 19 уюмунун Кемден принциптери.
Биз сөз эркиндигинин жана кастык тилинин чек араларын аныктоо боюнча АКШдагы, Франциядагы жана Борбор Азия өлкөлөрүндөгү ар кандай тажрыйба жана мисалдар менен тааныштык. Бул чек аралар өзгөчө кризис кырдаалында же өзгөчө окуяларда туруксуз жана манипулятивдик болушу мүмкүн экенин көрдүк. Бүгүн сиздерге кызыктуу болду деп үмүттөнөм. Кийинки сабакта жолукканча жакшы туруңуздар.